Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков 2018-жылды аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялады. Аймактарды өнүктүрүү жылында жерлерди өнүктүрүү боюнча иштер жүрүп жатат. Бүгүн биз Каракулча районунда кандай иштер аткарылып жатат учур маселесинде сөз кылабыз. Аны мен Фироза Ашымбаева алып барам. Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто Каракулча районунун акиминин орун басары Канбала Тутуев конокко келген. Саламатсызбы? Бүгүнкү биздин студияга кош келипсиз. Негизи эле аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялангандан бери мына 4 айдын жүзү болуп турат. Жогоруда айткандай жерлерде ар кандай иштер аткарылып атат. Негизи Каракулча районунда канча айыл бар? Анан кандай иштер аткарылып атат 4 ай ичинде? Ошолор жөнүндө айтып кетсеңиз. Рахмат, саламатсыздарбы? Негизинен биздин Каракулча районубузда 12 айыл аймагы, 49 айылы бар. Президентибиз 2018-жылды аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялагандан кийин биздин акимибиз Пиримберди Ашырбекович анан биздин районубуздан чыккан аттуу баштуу адамдарыбыз чогулуп, ушул президентибиздин демилгесин колго алып, биздин районубуздагы баягы акчасы көп адамдарды биздин Ош шаарында жашаган, Бишкек шаарында жашаган, Казакстанда, Россияда жашаган бүт бизнесмендерибизди чогултуп, жогорку кеңештин депутаттарын чогултуп, анан биздин аттуу баштуу адамдарыбызды чогултуп, ушул Каракулча райондук мамлекеттик администрациясынын жыйындар залында 3 март күнү жыйын өткөрүп, биз ушул аймактарды өнүктүрүү жылында кандай көйгөйлүү маселелерди чечсек болот деп бир чечим кабыл алдык. Ошол чечимдин негизинде Каракулчада 49 айыл бар деп мен айтып өттүм. Ошол 49 айылдын ар биринде 13 марттан 20 мартка чейин элдик жыйындар өткөрүлүп, элдик кеңештер түзүлүп, ошол элдик кеңештер айылдагы эң көйгөйлүү чечүүгө зарыл деген маселелерди көтөрүп чыгышып, бүгүнкү күндө ошол жана мен жогоруда айткан биздин бизнесмен балдарыбызга кайрылышып, ушул иштин алкагында анча-мынча иштер аткарыла баштады. Кур болбош үчүн мен айтып коюшум керек. Бүгүнкү күнү ошол биздин Кашкажол айыл аймагынын октябрь айылында төрөлүп, бирок бүгүнкү күндө Россияда иштеп жаткан биздин атууларыбыз акча чогултуп 1,2 миллион сомго кичи футболдук аянтчаны куруп берди. Ошол эле айыл өкмөттүн Тоготой айылында жеке жараныбыз өзү Ош шаарында иштейт экен. Ошол өзүнүн демилгеси менен бир топ жана көчөттөрдү алып берип, Кашкажол айыл аймагына бүт көчөттөр эгилди. Ушундай эле иш-чара Кылайтала айыл аймагынын Сай айылында болуп жатат. Айта турган болсок, Сай айылынан чыккан кыйын балдарыбыз Россияда, Казакстанда иштеген акча чогултуп, ошол Сай айылына чоң бир спортивный комплекс салалы деп бүгүнкү күндө акча каражатын топтоп, ушул ишке аша турган болуп калды. Анан ошол Кылайтала айыл аймагында дагы бир жеке ишкерибиз 350 миң сомго 1 километр 200 метр жерге өз чөнтөгүнөн турба алып берип, жана таза суунун турбаларын алып берип, ошол жаңыланып атат. Эми мындай болуп жаткан иш-чараларды мен санай берсем абдан көп. Анан мындан сырткары ошол биздин акимибиз Пиримберди Ашырбекович жылдын башында 34 пункттан турган иш-чара кабыл алганбыз. Ал иш-чарада ошол мектептерди куруу, көпүрөлөрдү салуу, инвестиция тартуу, чакан ишканаларды ачуу бүт бардыгы камтылган. Мына биринчи кварталдын жыйынтыгы менен алганыбызда ошол иш-чаралардын 34 пункттан тура турган болсо, 16сы бүгүнкү күндө биринчи кварталдын жыйынтыгы менен аткарылды. Рахмат. Азыр дагы токтолобуз. Биз телекөрүүчүлөргө эскертип кетели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр түз эфирдебиз. Эгерде сиздерде Каракулча району боюнча суроолоруңуздар болсо, бизге байланышка чыгып суроо калтырсаңыздар болот. Албетте биз келген коноктон жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Рахмат, бул темага дагы токтолобуз. Аймактарды өнүктүрүү жылына сиздер мына 2018-жылы алгачкы жолу учур маселесине чыгып атпайсыздарбы? Негизи эле 2017-жылы райондун айылдарында кандай иштер аткарылды, эмнелер жасалды 2017-жылы айтып кетсеңиз. Рахмат, жакшы суроо болду. 2017-жылдагы биздин Каракулча районубуз үчүн абдан ийгиликтүү, түшүмдүү жылдардан болду десем жаңылышпаймын. Анткени ошол 2017-жылы 20 майда биз районубуздун 80 жылдык мааракесин жогорку деңгээлде белгиледик. Андан сырткары эми 4 километр 500 метр жерге асфальт төшөлдү, 2 мектеп, 2 ФАП, 2 бала бакча, 2 спорт зал, 3 мини кичи баягы футбол аянтчалары, 1 ГСВнын ачылуу аземи болду.
мындан сырткары бизде чоң маданий иш-чараларды уюштурдук. Анан районубуз баягы Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан койгон бардык тапшырмаларды 100%га ашыгы менен аткардык десем мен жаңылышпаймын. Ошон үчүн 2017 жыл биз үчүн ийгиликтүү, түшүмдүү жылдардан болду. Рахмат, жогоруда айтып кеттиңиз, мектептер салынып атат, ФАПтар курулуп атат деп. Негизи кайсыл айылдарда, сиз айтпадыңызбы, 49 айыл өкмөт бар, айыл бар депчи. Ошо кайсыл айылдарда кененирээк токтолуп кетсеңиз, маселен, бул айылда мектеп курулду, канча кабаттуу болуп курулду? Негизи ал айылдарда мектеп бар беле буга чейин, эскилиги жеткенби? Жалпы токтолуп кетсеңиз. Жалпы мына мектептерге токтоло турган болсок, анда биринчи ошол Алайкуу айыл өкмөтүнүн Көк Арт айылы бул эң биздин узак жайгашкан айылдардын бири болуп эсептелет. Ал жерде буга чейин эски мектепте балдар окуп келишкен. Бирок бүгүнкү күндө 2 кабаттуу спорт залы менен заманбап мектеп түшүп, ошол мектептин ачылышына биздин президентибиз Сооронбай Шарипович өзү барып ачып берди. Ал жердеги элдин кубанычы, сүйүнүчү, балдардын сүйүнүчү эме сөз менен айтып бүткүс ошол ачып аткан мезгилде биз дагы ошол жерде болуп турдук. Эл абдан кубанып, өздөрүнүн ыраазычылыктарын билгизип жатты. Анан экинчи мектебибиз Чалма айыл аймагына караштуу Буйга айылында ачылды. Бул Буйга айылындагы мектеп дагы баягы МЧС тарабынан корутунду чыгарылып, аварийный абалда деп ал жерге окуганга болбой калган болчу. Ал жерге дагы жаңы мектеп ачылып, ошол 2017 жылы ишке берилди. Анан биздин спорт залдарыбызды ала турган болсок, бир спорт зал бул Каракулжа районунун центринде жайгашкан, борборунда жайгашкан Жээнбеков атындагы лицей мектебинде спорт зал курулду. Экинчи спорт залыбыз бул тиги Кашкажол айыл өкмөтүндө курулду. Ал эми жанагы кичи мини футбол аянтчалары экөө ошол биздин Каракулжа айыл аймагынын борборунда 2 мектепке түштү. Бирөөсү Кеңеш айыл аймагына түштү. ФАПтарыбыз бири Кеңеш айыл аймагында, экинчиси Кашкажол айыл аймагында. ГСФ болсо биздин ошол Ылайтал айыл аймагына түштү. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгер бизге байланышка чыксаңыздар 03222 код аркылуу 27652 номуруна чыгып, бизге суроо калтырсаңыздар болот. Негизи азыр эми жаз келди, жазгы талаа иштери кандай болуп атат райондо, баягы эгин эгүү, негизи эле жазгы талаа иштерине токтолсоңуз. Кыргыз элинде жакшы макал бар го, эгер ачка калың келбесе, жаздын камын кышта көр деп коет. Ошондой эле биздин ушул жазга карата даярдык боюнча 2018 жылдын 18 январында акимибиздин буйругу чыккан. Ушул жазга даярдык боюнча буйрук чыгып, атайын комиссия түзүлүп, ошол комиссия жазгы талаа иштери башталгыча 3 жолу райондук баягы штаб өткөрүштү. Анан эми айта кете турган болсок, жазгы талаа иштери азыр жүрүп жатат. Мисалга 733 гектар жерге буудай эгилди, 2098 гектар жерге арпа эгилди, 442 гектар жерге картошка, 82 гектар жерге жашылча, 70 гектар жерге май өсүмдүгү, 799 гектар жерге ошол беде, анан эспарцет уруктары себилип, көп жылдык баягы чөп уруктары себилип, бүгүнкү күндө жалпысынан 4608 гектар жер айдалып, айдоо себүү иштери аяктап калды. Анан бул биздин ылдыйкы зонада, эми биздин жогорку зонабыз бар, ошол Капчыгай, Ойтал, Кызылжар, Алайкуу айыл өкмөттөрүндө айдап себүү иштери буйруса азыр кызуу даярдык жүрүп жатат, эми башталат. Рахмат, бул эми өткөн жылдарга салыштырмалуу көппү? Өткөн жылдарга салыштырмалуу да көп. Рахмат. Биз телекөрүүчүнү кабыл алсак, урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Мына заматымга блоген анан мал базарды жылдырганга суроо берейин дедим эле, ошо мал базар менен анан ошо мал базар жөнүндө суроо берейин. Кайсыл мал базар жөнүндө айтып атасыз? Каракулжада мал базарды центрге жылдырса болобу экен, ошону сурагылачы. Өзүңүз тааныштырып кетпейсизби? Мен ошо Каракулжадамын мен дагы ошо. Сиз кайсыл мал базарды айтып жатасыз? Жанагы Тар дарыясынын боюндагы мал базардыбы? Ооба, ошону. Ошону каерге жылдыралы дейсиз? Райондун борборунабы? Кай центрдин мына эски мал базарынын ордуна. Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Биз телекөрүүчүнү. Рахмат, сурооңуз жакшы суроо болду. Эми ал жерден азырынча жылдырабыз деген планда жок. Анткени райондун борборуна жылдырганга
билесиздер, экотех инспекция буга уруксат бербейт. Мыйзам боюнча буга эч бир орган менимче уруксат бербейт. Ошон үчүн пока мал базарды жылдыруу биздин планыбызда жок. Негизи ал баягы район тургундарына ыңгайсыз жаратпайбы? Жок, азыркы жайгашкан мал базарыбыз райондун тургундарына эч кандай ыңгайсыздык жаратпайт. Анткени биздин Алайкуу зонасынан келген, Каракуз, Кеңеш, Ылайтала, Сарыбулак, Чалма айыл өкмөттөрүнөн келген тургундарыбызга ал жер абдан ыңгайлуу болуп эсептелет. Керек болсо малдарын баягы машинага жүктөбөстөн жөө айдап келсе да болот да. Рахмат. Биз дагы теле көрүүчүнү кабыл алалы. Урматтуу теле көрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Байланышта үзүлүп калыптыр. Негизи жогоруда сөз болуп кетпедиби? Алайкуу өрөөнү чындап эле баягы райондон тоолуу өрөөн болуп айтылып келет. Баягы жашоо шарты да оор деп ар дайым эле айтылып келет. Негизи Алайкуу өрөөнүн элинин жашоосун жеңилдетүү боюнча, ошондой эле баягы жол маселеси ар дайым эле көйгөй болуп келет. Жаз келгенде көчкү, кыш келгенде кардын көчкүсү ар дайым эле көйгөй болуп келет да. Анан бул маселелерди чечүү боюнча район тараптан, сиздер тараптан кандай жардамдар көрсөтүлүп жатат, энди кандай иштер аткарылат? Анан негизи ошол Алайкуу менен Каракулжанын ортосунда жолду асфальттоо болобу? Анан эгер болсо качан болот? Ушул суроого жооп берсеңиз, азыр биз теле көрүүчүнү кабыл алып, анан кийин чогуу жооп берсек. Урматтуу теле көрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Алло. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Жакшырбы? Сиздердин мага саламатсыздар. Азыр телевизорго чыксаңар эле президенттин баш болуп эле баардыгын кыла бересиңер, фактически бир дагы иш болбой атат го. Азыр мына ал чыгып алып, Алайкууну Америка менен теңдештирип койду. Испания менен теңдештирип, фактически бир дагы иш болбой атат. Кайсыл айылдан чыгып жатасыз райондон? Каракуз районунан чыгып атабыз, Ылайталадан. Кандай иштер аткарылбады ошондо сиз айтсаңыз? Каракуздан Ылайталасынан чыгып атабыз. Фактически телевизорго чыкса, президент, премьер-министр баш болот дагы, баары жок эле кылып атабыз. Премьер-министр кече шайланды, баары шайланды. Бир дагы иш болбой атат да. Калпелеши телевизорго чыкканда баары Америка баары бүтүп калат да, фактически иш болбой атат да. Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Рахмат. Мен анда сиздин сурооңузга, урматтуу теле көрүүчү, факты менен жооп берип коеюн. Алайкуу өрөөнү боюнча сөз болуп кетти. Ала турган болсок, мына 2017 жылы былтыр ошол Алайкуу зонасына 16 миллион 400 миң сомдук жаңы бир ишкана ачылды. Ал ишкана жана сүттү кайра иштетүүчү ишкана болуп эсептелет. Сүттөн мисалга курутту, кефирди жана башка ушул сүт азыктарын чыгара турган ишкана болду. Бул 16 адамдан 52 адамга чейин жумуш менен камсыз кылат Алайкуу зонасында адамдардычы. Анан мындан сырткары ала турган болсок, мына Алайкуу зонасына быйылкы жылы Кудай буйруса 3 километр 240 метр жерге асфальт төшөлө турган болуп атат. Анан сиз Алайкуу зонасынын жолу оор деп атпайсызбы? Мына кышы менен биздин жол тейлөө башкармалыгы бар райондо, ошол жол тейлөө башкармалыгынын 6 техникасы ошол Алайкуу зонасынын жолун тынбай кардан, кар көчкүдөн тазалап турду. Эч кандай баягы жол тосулуп, жарандарыбызга мындай кыйынчылык жаралган жок. Анан мындан сырткары бүгүнкү күндө эми иш болбой атат деп атат. Мен айтып кое берейин болуп аткан иштерди. Ошол Алайкуу зонасында Актектир, Арпатектир деген 2 участка бар. Ошол участкага суу чыгаруу боюнча бүгүнкү күндө жанагы лотоктору алып барып түшүрүлдү. Бул жалпы баасы 50 миллион сомдук. Эгерде ошол жерге таза суу чыгып кала турган болсо, Кудай буйруса 2018-19 жылдары бул бүтүш керек. Себеби иш башталды да. Бүтүп кала турган болсо, ошол почти 800 гектарга жакын жер суга суу менен камсыз болот дагы. Биздин Алайкуу зонадагы жанагы чоборунду проблема болот постоянно. Эгин эгүү ушул маселелердин баардыгы мен чечилет деп ойлоймун. Анан мындан сырткары мен жана айтпадымбы, жаңы бала бакчалар курулуп атат, мектептер салынып атат. Мына Алайкуу зонасына больница түштү, 2 кабаттуу. Бул дагы иш да, анан бунун баардыгын иш болгон жок десек, бул Кудайга да жакпай калат да. Рахмат. Негизи түшүнүктүү эле, баягы теле көрүүчүлөрдүн дагы баягы көйгөй чындап эле да, сиздер баягы райондун акимияты эл менен жолугушуп, алардын көйгөйүн жеринде угуп,
жеринде чечип ошондой маселелерди көтөрүп жүрөсүзөрбү? Эгер ушундай боло турган болсо, жеринде чечпесеңиздер, чындап эле баягы карапайым калк кимге кайрылышын билбейт да, эмне иш жасалып атканын да билбейт. Сиздерде эмне үчүн мындай баягы жасап аткан иштериңиздерди эл көрбөй атат деп ойлойсуз? Азыр биз телекөрүүчүнү кабыл алып, анан чогуу жооп берсек. Биз сизди угуп жатабыз, саламатсызбы? Алло, Саламатсызбы? мен Карагуз айыл өкмөтүнөн чыгып атам. Карагуз айыл өкмөтүндө сууга деп акча тоолтканбыз. Бул суу чыгабы экен, чыкпайбы экен? Сиз билесиз анда. Дагы сурооңуз барбы? Ошол суроомуз. Таза суу чыгабы, чыкпайбы, ушуну билейинчи дедим эле. Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Биз телекөрүүчүнүн суроосуна биринчи жооп берели. Сурооңузга чоң рахмат. Кудай насип кылса, таза сууга акча каражаты бөлүндү. Жалпы сметалык баасы бул 36 миллион сом эле, бирок 29 миллион сом бүгүнкү күндө каралып, мына 1-2 күндүн ичинде тендер жарыялана турган болуп атат. Кудай насип кылса, ошол Карагуз айыл өкмөтүнүн Каражыгач, Насирдин, Жетимдөбө, Калматай айылдары таза суу менен ушул жылы камсыз болот, Кудай кааласа. Бул маселе чечилген. Жогорудагы суроого жооп берип кетсеңиз. Сиздин сурооңуз абдан туура суроо бердиңиз. Мына 18-19 апрель күндөрү 2 күн бою биздин райондун акими Примбер Дашырбекович ушул эл менен жеринде баягы элдин көйгөйүн угуп маселесин чечип келейин деп 2 күн жолугушууда катары менен болуп келди. Биздин акимибиз менен кошо райондун тийиштүү мекеме уюмунун жетекчилери да кошо болду. Көпчүлүк маселелер ошол жеринде тапшырма берип чечилди. Анан баягы оор чечүүгө убакытты талап кылган маселелерди сөзсүз түрдө акимдин баягы иш чарасы түзүлөт. Ким кандай суроо берди, ар бир суроо канча убакытта чечилип атат, биз аны көзөмөлдөп турабыз. Ага чейин биздин Кашкажол, Каракочкор айыл өкмөттөрүндө дагы аким эл менен жолуккан. Мына жакын эле арада. Негизи жылына канча рет жолугуп турасыздар? Жылына 2ден, керек болсо 3төн. Анан көпчүлүк учурда эми ал жерде отурганда жанагы ар кандай иштер боюнча айыл өкмөттөргө чыкканда дагы сөзсүз түрдө эл менен жолугушуулар болуп турат. Рахмат. Биз телекөрүүчүнү да кабыл алсак, биз сизди угуп жатабыз. Сурооңузду бере бериңиз. Өзүңүздү таңаштырыңыз. Неме Карагулга боюнча айтып атат да, ошондо Ойтал айыл өкмөтүндө ошол боюнча айтайлык дедик эле. Айта бериңиз, угуп атабыз. Таза суу чыгарып бергенге мүмкүнчүлүк болобу? Айырмагын өркүндөтүү боюнча планыңар бар экен. Ошого ошол немени суу чыгарып берсеңер болот эле, болобу? Ошону суу чыгарбайсыңарбы деп айтмакпыз. Таза суудан өтө кыйналат. Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Негизи кайсыл сиз жана айтпадыңызбы, 49 айыл бар депчи. 49 айылдын кайсыл аймактарында таза суу чыгат, анын кайсыл аймактарында таза суу менен кыйынчылык жаралат, көйгөй бар, кеңири токтолуп кетиңиз. 49 айыл боло турган болсо, биздин Карагулжа районунда бүгүнкү күндө 30дан ашуун айыл таза суу менен камсыз болгон. Анан мына таза суу боюнча сөз болуп калды. Жана мен Карагузду айтып өттүм. Карагуздан сырткары биздин Кашкажол айыл өкмөтүнүн Тоготой айылында дагы жакында таза суу баягы суу түтүктөрүн тартып бүттү. Жакын арада ишке берилет. Бул жалпы 21 миллион сомдук болду да. Анан ушуну менен эле токтоп калбайт. Мына азыркы теле көрүүчү берген суроо бул Ойтал айыл өкмөтү боюнча болуп атат. Ойтал айыл өкмөтү боюнча дагы ошол Ойтал айыл өкмөтүнө таза суу чыгаруу боюнча бүгүнкү күндө проекти бар. Мен эми азыр быйылкы жыл ишке кирет десем жалганчы болуп калышым мүмкүн, бирок бул Кудай буйруса ишке аша турган маселе. Чечилет бул маселечи. Рахмат. Негизи баягы мектептер боюнча да сүйлөшүп кетпедикпи? Кайрадан кайрылсак да, мектептер чындап эле салынып атыптыр, жаңы мектептер курулуп атыптыр. Ошондой эле мугалимдердин билим сапатына токтолуп кетсек да, мугалимдер көпчүлүгү эле мисалы айылдарда жаштардын калып иштебесү кыйынчылыкка туура келет да. Анан баягы жаштарды тартуу боюнча айылда мугалимдердин көпчүлүгү эле баягы сырттан окуп, анан баягы окуучуларга билим берип жатышат да. Негизи эле ошондой мугалимдерден билим алып аткан окуучулардын келечегине коркунуч жаралбайбы? Анан негизи баягы окуган билимдүү баягы кадрларды тартуу кыйынчылык жаралып жатабы? Негизи кандай болуп атат айылдарда? Рахмат сурооңузга. Эми мен
айылдарда бардык эле мугалимдер баягы сапатсыз билим берип жатат дегенден таптакыр алысмын. Эми арасында болушу мүмкүн ушундай сапатсыз билим берип жаткандар. Бүгүнкү күндө ошол сиз айтып аткан баягы кадр маселеси боюнча канча-мынча проблемалар бар. Но ушуга карабастан ала турган болсок, 2017 жылы мисалга бир окутуучуга айыл өкмөт тарабынан 10 сотых жер бөлүп берилип, ошол жерди алгандан кийин тиги ушул мектепке иштеп бере турган болуп жатат, иштеп берип жатат бүгүнкү күндө. Андан сырткары 11 биздин жаш окутуучуларыбызга жанагы жеңилдетилген ипотекага үй берип жатабыз. Ушундай колдоолор болуп жатат. Анан мугалимдердин баягы өз билимин өркүндөтүү деген билесиздер, бул жерде атайын институт бар. Мугалимдер ошол өз билимин өркүндөтүү институтуна келип, билимин өркүндөтүп, анан бул жерден алган билимдерин барып ошол биздин жаштарыбызга жайылтып атат деген жайылтып атат. Эми эгерде биз былтыркы тапшырган ОЕР-тын алып көрө турган болсок, анда биздин орточо балыбыз 112,5 балды түзүп, бул облуста мындай жакшы эле көрсөткүчкө ээ болду да. 2016 жылы ушул көрсөткүч 109,5 балды түзгөн. Ага караганда кыйла өсүш болду. Эми Кудай буйрса быйыл дагы өсүш жасайбыз деген ниеттебиз. Учур маселеси программасы Түз эфирде улантат. Бүгүн биз Карагулжа районундагы жүрүп жаткан иштер боюнча Түз эфирде сүйлөшүп жатабыз. Андыктан сиздер Карагулжа району боюнча суроолоруңуздар болсо калтырсаңыздар болот. Албетте биз коноктон жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Камболот мырза, айтсаңыз, негизи райондо диний кырдаал кандай? Анткени баягы учурда жерлерде экстремизмге, терроризмге каршы жөө жүрүштөр жүрүп, акциялар уюштурулуп жатпайбы? Анан негизи эле сиздерде кандай? Буга чейин чындап эле баягы Сирияга кеткен адамдар катталып келген. Негизи сиздерде кандай райондо? Рахмат. Биздин райондо негизинен диний кырдаал тынч десем мен жаңылышпайм. Районубуздун аймагында жалпы 61 мечит бар. 61 мечит боло турган болсо, 37 имамыбыз бүгүн аттестациядан өтүп атайын иштеп жатышат. Анан калгандары дагы ушул аттестациядан өткөнгө даярданышууда. Анан эгерде биздин районго жанагындай эки жактан даватка барып кала турган болсо, алар менен сөзсүз түрдө биздин ички иштер бөлүмүнүн тиешелүү кызматкерлери иш алып барып иштешип жатышат. Анан мына диний терроризм, экстремизм, ваххабизм боюнча биздин райондук гезит аркылуу ошол элдик жыйындарда эл арасында ушул түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Андан сырткары биздин ошол райондун имамдары менен биргеликте биз ар кандай семинарларды чогуу уюштуруп келүүдөбүз. Ала турган болсок, мына азыр бүгүнкү күндө көйгөй жаратып аткан жанагы алвеококкоз, эхнококкоз боюнча, туберкулез боюнча, бруцеллез боюнча ошол имамдарды биз окутуп, буга чейин бир 2 жолу семинар кылып окуттук. Ушуну баягы калың элдин катмарына жайылтып берсеңер, бизге жардам берсеңер депчи. Негизинен алар менен биз абдан мындай тыгыз иштешип атабыз. Кудай кааласа диний кырдаал жакшы. Рахмат. Ал эми инвестиция тартуу боюнча райондо кандай мисалы? Инвестиция тартуу боюнча дагы бир топ иштер аткарылууда. Мисалы ала турган болсок, ошол биздин районубузга Арис тарабынан 14 чоң погрузчик деп коет. Ошол погрузчик жайыт комитеттерине бүгүн алынгалы турат. Алардын 3-4 уже районубузга келди. Калгандары дагы келүүнүн алдында турат. Мындан сырткары бизге ошол азыр айтылып аткан жанагы таза сууга, биздин мекеме ишканаларыбыз, айыл өкмөттөрүбүз да ушул проект жазып, проекттин артынан инвестиция тартуу боюнча абдан жакшы иштерди алып барып атышат. Мына Кудай буйрса эртеге саат 10-да биздин райондун борборунда СЕС ишканасы бар. Ошол ишканага ПРООН тарабынан 2,2 миллион сомдук баягы жаңы заманбап жабдуулар менен жабдыган экен. Эртең ошону өткөрүп берүү иш чарасы болуп атат саат 10-да. Мындан сырткары биздин үй бүлөлүк дарыгерлер борбору, райондук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун имаратынын жанына дагы ушул Аравиянын фонддору тарабынан жаңы лаборатория түшкөлү жатат. Усталар барып, анын пайдубалын куюп башташты. Кудай буйрса, бул дагы быйылкы жылы ишке берилет деп турабыз. Эми ушундай санай берсем көп,
инвестиция тартуу боюнча дагы жакшы алгылыктуу иштер жүрүп жатат. Инвестиция негизи чындап эле баягы жеке ишкерлер тартат десек дагы жаңылышпайбыз да, көпчүлүгүнчө. А жеке ишкерлерге район тараптан мисалы кандай жардамдар көрсөтүлүп жатат? Эми өзүңүздөр жакшы билесиздер, бул баягы Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан Россия Кыргызстан өнүктүрүү фонду тарабынан кредит алып жеке ишкерлерге ишмердүүлүгүн жүргүзсө болот. Андан сырткары ошол ишмердүүлүктү жүргүзөм деген эгерде жеке ишкерлер боло турган болсо, биздин айыл өкмөттөрүбүз тарабынан дагы баягы жер бөлүп берүү же болбосо дагы бир кандай ушул айыл өкмөт тарабынан чечиле турган маселелерден боло турган болсо, алар жардам бергенге дайым даяр, колдоо көргөзөбүз. Бул боюнча ошол акимибиз эл менен жолугушууларда дагы, элдик жыйындарда, баягы райондук чоң жыйындарда дагы инвестиция тартуу боюнча абдан жакшы маселелерди көтөрүп, элге жеткирип атабыз муну үчүн. Рахмат, биз программабызда соңуна чыгып баратат. Негизи акыркы суроону сизге бере кетсем, мындан аркы планыңыздар кандай, эми райондо кандай иштер аткарылат? Рахмат, эми баягы президентибиз бул жылды абдан жакшы жарыялап алды, аймактарды өнүктүрүү жылы деп. Анткени аймак өнүкмөйүн өлкө өнүкпөйт. Же болбосо ааламга кеткен жол айылдан башталат да. Ошон үчүн ушул президентибиздин демилгесин колдоп, биз мындан ары дагы ушул Кара Кулжа районубузду көрктөндүрүп, жашылдандырып, жашартып, аны замандан артта калбай өнүктүргөнгө бүт күч аракетибизди жумшайбыз деп мен сөз берип кете алам. Рахмат, бүгүнкү биздин студиябызга келип бергениңиз үчүн да бир ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Сиздерге да чоң рахмат. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Учур маселеси программасы соңуна чыкты. Кийинки эфирден көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.